Азыркы жаштар арасында башка элдин маданиятынын жайылышына көз карашыңыз кандай? Негизи ушу бул нерсе бардыгы интернеттин өнүгүшүнө байланыштуу болуш керек. Анткени мисалы бардыгыбыз эле отурабыз интернетте, анан дүйнө жүзүндө эмне тренд болуп атса ошону көрөбүз да. Анан мисалы ошол эле Корея деп коелук, ошол эле Кореяны мисалы абдан жакшы көрүшөт. Анан Кореядагы кыздарды көрүп, Кореядагы ырчыларды көрүп, Кореядагы мырза актерлорду негизи Кореяны көрүп алып эле Кореяга барам дей беришет да. Анткени азыркы учурда абдан бардыгы мындай жеңил көрүп алсаң болот, билип алсаң болот. Анан ошол жака умтула беришет да азыркы жаштарчы. Ошондуктан мен көп ошону байкап калам. Кыргызстандан кетип биякта жашагым келет, биякта жашагым келет депчи. Мен дайыма айтам, эмнеге депчи, анткени өзүм башка жерде жашаганымды элестете албайм да. Анын бардыгы ошондой нерсени жоюш үчүн, мисалы Кореяга кеткен калабастыр. Ошондой сериал тартыш керек да. Кыргызстанда ошондон да кызыктуу нерсе жаратыш керек да. Ошондо анан бизде деле бар, биздин эмнебиз кем деп, ошондуктан биз жакшы жерлерибизди, жакшы нерселерди көрсөтүш керек. Анан мени дагы көп айтып калышат, эми Кореяларды туурайсың, кей-попту туурайсың деп. Мен чынын айтсам Кореяды туурабайм, плагиат да кылбайм. Ал болгону коммерция да, элге азыркы учурда ошол кей-поп өтүмдүү болуп аткандан кийин ошол нерсе менен элдин кандай десем вниманиесин, көңүлүн бурдуруп алам. Мен буруп туруп, андан кийин өзүмдүн кандай десем идеяларымды акырын элдерге жеткизе берем да. Мисалы эч нерсе кей-поп болбой туруп эле, эч нерсе болбой туруп эле мына кей-поп деп баштасам эч ким кызыкпайт болчу. Ошондуктан азыр эмне мен кызыгып атса ошол менен бурдуруп алып, андан кийин акырындан ушинтип интервьюларымда айтып, мына кей-поп деп ушинтип азыр башка жака, башка нукка бурганга аракет кылып жаткан учурубуз.